Устаз, мен намазда каталарым көп болуп атат. Ошону сизден сурап билейин дедим эле. Макул, каталарыңыздар болсо, Кудай кааласа жооп беребиз. Ошон үчүн намазды өзү үйрөнүш керек да. Ар бир нерсени билип коюңуз. Амалдын алдын, ошо амалдын илими фарыз болот. Зекет берейин деп атасыз, зекет фарыз. Бирок зекеттин илими зекеттен мурда фарыз. Ажылык сизге фарыз болуптур, ажылыктан мурда ажылыктын илими фарыз. Балагатка толдуңуз, намаз окушуңуз керек эле, намаздын илими намаздан мурда фарыз. Тоонда демек иншалла бизде алхамдулилlah динибизде илим. Ал-илм qabla al-qawl wal-amal. Илим амалдан жана сүйлөөдөн мурда турат. Бир нерсе сүйлөгөндөн мурда илимди билип ал. Биринчи амал кылардан мурда илимди бил. Аны билбесең болбойт да. Алла эмне деген, пайгамбарыбыз кандай деп айткан? Ушу сөздү айтсам болобу болбойбу? Ушу амалды кылсам болобу болбойбу? Же кандай кылышың керек? Ата-энеге, аял балачага, башкага эмне сөздү айтсам болот, эмне сөздү айтпашым керек? Бунун илими бар да. Ошон үчүн имам Бухари рахматуллахи алейх тема жазган. Ал-илм qabla al-qawli wal-amal деп. Коомат айтылганда ниет кылып жетишпей калып жатам. Кооматты угуш керекпи? Же кошо жарыша ниет кылыш керекпи? Анткени бир имамдан уктум эле, имам Аллаху акбар дегенде сенин сөзүң такбирдин акбар дегенге дал келиш керек деп. Болбосо намазың болбой калат деп. Ушуга кыжалат болуп келем деп. Жооп, бул имам туура эмес айтып койгон сизге. Аллаху акбар десе сизде ошо менен кошо Аллаху акбар деңиз туура. Бирок эгерде кичине бир аз кеч айтып кала турган болсоңуз, намазыңыз дурус болбой калат деген туура эмес бул. Намаз салам бергенге чейин Аллаху акбар деп киришсеңиз намаздын ичиндесиз. Имам ат-тахият отурат, сиз кечигип келип калдыңыз. Ассаламу алейкум дей элек да, сиз Аллаху акбар дедиңиз, отурдуңуз. Ассаламу алейкум деди, сиз намазга шериктеш. Албетте такбиратул ула деп коет. Ат-такбиратул ула алгачкы такбир. Бунун өзүнүн фазилети бар. Ат-такбиратул ула хайрун минад дунья ва ма фиха. Дүйнөнүн ичинде бар нерсен жакшыраак да. Ал имамды караңыз. Биздеге имам Аллаху акбар, чоң Аллаху акбар эмес. Кошо артынан ээрчип Аллаху акбар. Ошон үчүн алым айтат, Аллаху акбар дегенде рыпит атканда сиздин Аллаху акбар башталсын. Тү? Ошон үчүн карап туруп, биздики ошо менен чогуу. Эми азыр ниет бар го, ниет туугандар мындай. Ниет жүрөктүн амалы. Тил менен айтып, азыр мен бүгүн кыблага карап, анан пешимдин 4 рекет намазын окудуганга ниет кылдым, имамга жүктөм, убакыт өтүп кетип атат деп кыжалат болуп атат да. Андай эмес, жүрөктөн эле. Бүгүнкү асыр намазды окуганга ниет кылдым. Алда имамы ыктаа кылган, жүрөктөн эле ниет кылган жетиштүү, тил менен айтпасаңыз деле. Албетте тил менен айтып койгон истихсан, мустахзар, мындайча айтканда адамды кичине, бүгүнкү күндө азыр мисалы, атак мурдагы аалымдар айткан тил менен ниет кылуу бул бидат деген. Ниет жүрөктүн амалы деген. Бирок туугандар, мынал жердеки тил менен азыркы күндө бекапар гафлеттин доору. Ошон үчүн иншалла тил менен коштоп койсок, бул азыр мустахсан, жакшы бул азыр. Азыркысы макулбу? Тил менен айтып койсок. Бирок мына жердеги сиз кыжалат болбоңуз ага. Каадада отурганда көз кайсы жерде болуш керек? Деги эле намазда ар бир кыймылында көз кайсы жерде болуу керек? Ушуларды бир көрсөтүп берип коюңузчу суранычы. Мындай сиз ниет кылып атасыз го, Аллаху акбар деп кыям деп коебуз. Алакан кыбланы караш керек. Кол өзүнүн абалында болуш керек. Аллаху акбар. Кулактын жумшагына чейин келиш керек. Андан кийин сажда кыла турган жерди карап турасыз болду. Имам окуп атабы, өзүңүз окуп атасызбы, сажда кыла турган жериңиз кайер? Ошол жерди карап турасыз. Рүкүгө бардыңыз. Аллаху акбар деп. Рүкүдө ушу эки буттун ортосун карайсыз. Сами Аллаху лиман хамида, гайра сажда кыла турган жерди карайсыз. Аллаху акбар деп туруп саждага бардыңызбы? Мурундун учу дейт. Мындай кылып. Мурундун учу. Көздү жумбайсыз. Аллаху акбар деп эки сажданын ортосунда турасызбы? Жөн баланы алдыга отургузасыз го? Ошол жерде эле карайсыз. Кээ бирлер жүрөгүн карайт, кээ бирлер колун карайт, жана башка жок. Жөн эле алдыңызды карайсыз. Андан кийин салам бергенде ийинди карайсыз. Салам алейкум рахматуллах. Бул жакта эмес. Бул жакта карап. Бул жакка салам бергенде бул жакта карайсыз. Болду. Устаз, Алла Таала туткан орозаларды кабыл кылсын. Амин. Устаз, черная касса жөнүндө эмне дейсиз?
инфляция өйдө ылдый болуп, акырында алгандарга зыян болуп калуусу мүмкүн экен. Бул адал элеби, иштетсе болобу? Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Жок, мына бир инфляция болгондо эмне болду? Черный кассанын баары талкаланды азыр. Мен мурда сага мынча берген элем, азыр мынандай болуп калды, анда доллар ушундай болчу, азыр мындай, рубль мындай эле. Ошон үчүн мурда эле айтканбыз, бул черный деп өзү эле айтып атат. Туура эмеспи? Жөн эле ак эле жолдо жүрө бергиле, кара жолдо жүрбөй эле. Кара кассаны, черный касса деген кара касса деген. Каранын. Ошон үчүн ар бир адамга ыктыяр. Жок нерсени милдеттенбей алып, мойнуга кыйналбаш керек де. Мейлі барды келди неме кылып. Бирок ошондо кээ бирлери бере алат, кээ бирлери бере албайт. Мынандай наразычылык акыры көбөйө баштады. Мурда айтсак түшүнбөйт эле да. Мурда айтса түшүнбөйт. Инфляция келбей мындан. Аны кээ бирлер этке чагып коюп эле, кээ бирлер алтынга чагып, эт чакпай эле башынан эле оңой эле кете бергиле. Жашоону айлантпай, кыйынчылыкка айлантпай. Туурабы? Мүмкүнчүлүк мисалы мен чакырдым, ошо бешөөбүз дайыма чайлашып отурабыз. Мейли. Бирок буда мисалы бул 100 сом алып берет, бул 150 сом берет, бул 200 сом, бул эчтеке эмес. Бирок эмне үчүн төмөн болуп калыш керек? Милдеттүүбү? Жок. Чакырсаң, мындай да сен тамак берсең, акчага тамак бербе да. Тамак берсең, акчага тамак берип, соопко тамак берип атасың же акчага? Мен түшүнбөй атам. Мынаны чечип алайлы биринчи. Эмнеге тамак берип атасыз? Акча болсо, анда мен кафенин кичинекей бир филиалымын деп эле акчага берем деп. Туурабы? Мынча сом деп. Жок, андай эмес. Раз ошо сооппу, сиз дагы мына кыйналбаңыз, жасалма болбоңуз. Ислам динде жасалма жок да. Алхамдулилlah, сизди айыптабайт. Бар болгону канча? Кичине биринчи эле порцияны берип коюң, эчтеке эмес. Жо нан менен чайды эле берип коюңуз, колуңуздан келишинче. Эмне өзүңүздү кыйнап жасалмага өтүп атасыз? Анын кереги жок да.